Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жаңы конституциянын долбоорун кабыл алуунун мыйзамдуулугун талкуулоо учурунда депутаттар ортосунда жаңжал чыкты. Айлык акынын аздыгы кымбатчылыкка чыдабаган артисттер нааразычылыгын ачыктады. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимди шаардык сот жокко чыгарды. Анында көңүлүң кыялбай, монунда көңүлүң кыялбай, тууп койдум уялбай деп коодулдар айткан сөздү бүгүнкү парламентте карап отуруп эстеп кеттим. 2016 жылы регламент бузулуп, Атамбаевдин бийлиги сүрөгөн конституция кабыл алынып жатканда, ушул эле эл өкүлдөрү бул баш мыйзам кабыл алынса, бизнес үчүн рай болот деп элди ишендиришкен. Эми ушул эле депутаттар Жапаров сүрөгөн конституция кабыл алынса, элдин жашоосу жакшы жака оңолоорун айтышууда. Кыскасы, коомчулук кимге ишенерин билбей, саясаттын боткосу чыгып өттү. Бүгүн дагы эл өкүлдөрү конституциянын долбоорун талкуулоодо ак ийнек айтыша кетишти. Бүгүнкү жалпы жыйын тынч эле башталган. Чатактын баары күн тартибине конституциянын долбоору киргизгенден соң башталды. Күн тартибине мыйзам долбоорун кирип коесузбу, регламент мыйзам долбоорун. Кайсы мыйзам долбоорун? Регламент жөнүндө. Ой, регламент дейм да, референдум жөнүндө кечиресиздер. Өткөн жумада автор ким десек, авторлар табылбай жатат. Мына депутат азыр докладчик. Даже так названиян, мыйзам долбоорунун названиян билбей экен. Регламентпи, референдумбу? Эми кечирип койсун, бирок эми ушундай көрсөткүч болуп атпайбы? Маанилүү документ тармактык комитеттин жыйынында талкуудан өттү калыптыр. Ошондон улам айрым депутаттар конституциянын долбоорун талкуулоого мыйзам жол бербешин эскертти. Конституциялык түзүлүш боюнча комитеттин жыйынын болбой туруп, бүгүн дагы 2-3 окууга бир кароого киргизип атасыңар. Бул да кодоно мыйзам бузууда. Эмне Кыргызстандагы эң башкы мыйзамыбызды комитет карабай туруп, эң маанилүү учурда баары башын катып жатып алып, үйлөрүнө алып, колдорун койдуруп келип, ушинтип уурларча кабыл алабызбы? Комитет кече болгон жок да, бардыгыбыз карап отурдук да. Эми ушунда уурулук менен да баш мыйзамды башка мыйзамдын ичине салып, бул коёндун ичине аюуду салып өткөрүп атпайбызбы биз? Референдум жөнүндө мыйзам дейт, бул анын автору болсун, бирок экинчи окууда комитет да. Комитеттин адамдары чыгып, ошол сунуш киргизиш керек эле да, мен макул болот болчумун. А комитеттин төрагасы да орун басарларда чыкпай атпайбы? Анан бул эртең билесиз да, Талант Турдумаматович 2006 жылкы күч менен кабыл алган конституциянын бардыгын Эшимканов менен Карабеков сотко утуп алганда, ошону жокко чыгып кеткенде. Бул да азыр ошол туура ошондой жолго баратпайбы? Депутат Рыскелди Момбеков баш мыйзамды өткөрүүдө бир топ кесиптештерин күчкө салып жатканын айтты. Бул учурда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев сөз алып сүйлөп, 2016 жылы дагы депутаттардын көпчүлүгү зордукталганын эске салды. Рыскелди кечирип коесуз. Изнасилование боюнча айтып кетпедиңизби? 2016 жылы жаңы конституцияны кабыл атканда ошондо эле изнасилование болгон ушунда. Ошон үчүн жаңы конституция, жаңы президент, жаңы мына референдум аркылуу 80% добуш менен президенттик башкаруу болсун деп, эми 80% добуш берген элди сыйлайлык да. Же тура беребиз ушинтип. 80% добуш берген элибизди сыйлайлык. Конституцияга автор болгон көпчүлүк депутаттар президенттик башкарууну эл тандап алганын жүйө келтирип, документти батыраак өткөрүүгө батыл аракет кылышууда. Кто-то что-то сделал, в конечном итоге виноват же Гуркукиниш. Ну неужели вам всем не надоело быть чимкириками? Ну хватит уже. Ну давайте уже возьмемся, вот посмотрите, насколько узурпирована власть. Ну только что домкомов не назначают, а то, может быть, и домкомов будет назначать президент.
Но давайте как-то подумаем, давайте изменим Конституцию, это нужно, ну давайте это сделаем здраво. Я знаю, что вы сидите, многие, вы тоже против этого, но из-за какой-то солидарности вы боитесь это сделать. Ну прошу, давайте не погубим свою страну и не погубите Садыра Нуркоджоевича в первую очередь. Этой Конституцией вы в первую очередь убьете его самого. Конституциянын долбоору биринчи окууда кабыл алынып жатканда жыйынга жетиштүү депутат жок болгондуктан эл өкүлдөрү бири үчүн экинчиси добуш берип жатып, документти араң алып өтүшкөн. Бул жыйында дал ошол мыйзам бузуучулуктарга жол бербөө талабы коюлду. Өзүбүз иштеп аткан регламентти өткөн шаршемби күнү дагы аябай одоно буздук. Анткени регламенттин 85 беренесинде 4 пунктунда так жазылып турат. Добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат деп. Ошол эле 8 пунктунда жазылып турат, эгерде добуш берген депутаттардын саны катталгандардын саны менен дал келбей калса, анда маселе кайра добушка коюлат деп так жазылып турат. Демек, өткөндө мына абакта жаткан Дүйшөн Төрөкулов дагы добуш берди, макул деп чыкты. Ошондуктан ал өзү абакта. Бул факт. Демек, ал депутат үчүн башка депутат добуш берген. Регламент бузулду. Демек, бүгүн биз Конституцияны 2-3 окууда карабашыбыз керек. Кайра добуш берүүгө келишибиз керек биринчи окууга. Регламент боюнча. Эгерде жок, регламентти бузуп, биздин өлкөнүн эң башкы документин ушундай жол менен кабыл алабыз десек, бул шерменде конституция болот муну. Элдин баары билиш керек. Сиз спикер катары бул жерде караш керек болчуңуз да. Добушту берип атканда билесиз, кээ депутаттар башка депутаттарга добушту берген. Ошол эле сиз одо отурган депутат үчүн даже добушту беришкен. Ошол мыйзамсыз да, туурабы? Же мыйзамдуу дейсизби? Сизге суроом бар да. Дастан Далабаевич, туура мен депутаттардын добуш бергенине комментарий бере албайм. Бирок негизи регламент менен эгер карасак, регламент талаптарына ылайык туура эгер өзү жок болсо, анда башка бирөө жанакы Дүйшөн Төрөкулов боюнча маселе бар. Бирок аны алып салганда дагы негизи добуш жетип атат. Жок. Маселе болуп атат. Башка депутаттар дагы жок болгон. Далилдер бар, видео тасма бар. Сиз караш керек болчуңуз да. Көзөмөлдөп спикер катары депутаттарга катуу айтып, мыйзамды сактайлы. Биз мыйзам чегинде алып бардык. Мына бул жактан мыйзам чегинде болбой жатпайбы? Регламент бузулду да. Депутаттардыкын жапкыла дегенбиз. Жок, регламент бузулду да. Сиз көргөнсүз да. Бул Конституциянын экинчи окуудан өтүп кетиши дагы күмөн жаратып турган. Анткени жыйынга 84 депутат катышып жаткан болсо, андан 5 депутат каршы добуш бермек. Конституциялык долбоорго 80ден кем эмес депутат макул деп добуш бериш керек эле. 80 добуш албай калаарын сезген төрага баш мыйзамдын долбоорун добуш берүүдөн алып салганга аргасыз болду. Таан Турдумович, же сиз мели уже карабай калдыңыз, уже биякта парламентте, анда журналисттер карасын да. Сураныш журналисттерге тартсын биякта. Кайсы депутат бири-бирине добушту берип атканын. Бүт депутаттын голосу азыр бул саясий маселе. Ар бир депутат качпай келсин. Кайсы мыйзам боюнча айтасыз? Бүт мыйзам боюнча азыр. Явка болсун азыр. Каякта жүрөт бары, келишсин бары. Аны үчүн аппарат тактап, анан күн тартибине киргизиш керек. Бүгүнкү добуш берүүдө аталган мыйзам долбоору каралган эмес. Мыйзам боюнча парламенттен колдоо таппаган документ кайрадан 6 айдан соң киргизилет. Ал эми бийлик референдумду 10 апрелде өткөрүүгө камынып жатат. Айлыктын аздыгына анысы аз келгенсип күнүмдүк керектөөлөрдүн кымбаттаганына чыдабай кеткендер бар. Алардын бири Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын артисттери. Тилекке каршы мындай абал дээрлик бардык мамлекеттик кызматкерлердин башына түшкөн көйгөй. Балет искусствонун, маданияттын атасындай көрүнөт. Андагы бийчилер артисттердин көрүнүшү дагы суктандырып, өздөрүн байлардай, аристократтардай алып жүрөт. Бирок Кыргызстанда чыныгы жашоодо алардын турмушу оор. Жакында эле Бишкектеги Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын артисттери айлык акыларынан нааразы болуп билдирүү таратышты.
Biz 9.000 сом айлык алабыз. Орто эсеп менен 8-9.000 сом. Бийлегенде кийчү бир бут кийимибиздин баасы эле 110-120 доллар турат. Элестетип көрсөңөр, биз ага кантип бут кийим сатып алабыз. Күлүп жайнап көрүүчүлөрдүн алдына чыгып, андан тышкары жашашыбыз керек. Албетте, опера балет театрынын артисттеринин бул кайгысы Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлердин, айрыкча артист, мугалим, врачтардын кайгысын чагылдырып турат. Миң айтылат, улам-улам революция болуп, талапкерлер айлыкты көтөрөбүз деп сөзсүз убада кылып, реформалар кагаз жүзүндө калып келет. Мугалим болуш бул биринчиден оор түйшүк, экинчиден эмне деп коет, айлыгы абдан аз. Анан өзүн өнүктүрүүгө жана башка нерселерди кылууга бул тармакта көп шарт түзүлгөн эмес. Мисалын айтып көрөлү, күч органдарында иштесеңиз 15-20 жыл иштейсиз, пенсияга кетесиз, профессионалдуу пенсия аласыз, айлыктары жогору, кедем түйү берилип атат. Үй менен камсыз болосуз. А мугалим байкушта эмне бар? Же үй менен камсыз болбосо, же айлыгы жакшы болбосо, же коомдо кадыр баркы жок болсо, анан мугалимдикти тандагандар сөзсүз жана сиз айткандай сапатка да байланыштуу болуп калып атат да ошон. Кыргызстанда мугалим, врач же китепканачынын орточо айлык акысы 6.000 сомдон 10.000 сомго чейинки аралыкта. Күнүмдүк баалар эң кымбат шаар деп эсептелген Москвага тең тайлашып турган азыркы кымбатчылыкта бул айлык жол кире менен тамак ашка дагы жетпей калаары турган иш. Бишкекте өздөрүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери катары тааныштырып, кылмышка шектүүлөрдүн биринин туугандарын алдап, 180.000 доллар алган 2 киши кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Укук коргоо органдарынын жетекчилеринин бирин кармоо боюнча ишти иликтөөнүн алкагында маалымат келип түшкөн. УКМК жетекчилигинин атынан өздөрүн тааныштырган адамдар шектүүнүн туугандарынан ишти оң жакка чечип берүү үчүн акча алган. 9 мартта бул кылмышка шектүү катары кармалган 1972 жылы туулган Абдыразак Кожоев жана 1978 жылы туулган Кумар Мамажанов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Бишкек шаардык соту Борбор калаада митинг жана башка тынч акцияларды өткөрүүнү 2 айга чектеген чечимди жокко чыгарды. Райондук соттун 1-май райондук акимчилигинин митингтерди бир гана жерде өткөрүү демилгесин колдогон чечими жокко чыгарылды. Юристтердин айтымында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы чынында чектөөгө укуктуу, бирок чектөө бардык иш-чараларга эмес, согушка үгүттөгөн, кастыкты козуткан, улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген гана тигил же бул конкреттүү иш-чарага байланыштуу болушу зарыл. 1-май райондук администрациясы 22 февралдан 22 апрелге чейин митинг жана башка тынч акцияларды Максим Горький атындагы бакчада гана өткөрүү тууралуу чечимин 22 февралда чыгарган. Райондук сот бул чечимди мыйзамдуу деп баалаган. Кыргызстан Сирияга кетип мекенине кайта албай жаткан жарандарынын алгачкы тобун учак менен алып келмей болуп жатат. Бул тууралуу 10 мартта парламенттин жалпы жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, юстиция министринин орун басары Марат Канолкулов билдирди. Канолкуловдун айтымында өкмөттүн жаңы кабыл алынган буйругунун негизинде каржылык санкция түрүндө жаза алган кыргызстандыктарга жардам берүүгө жол ачылууда. Себеби өкмөт алардын айып пулун төлөө милдетин өзүнө алып жатат. Андан кийин алар Кыргызстанга кайтарылат. Министрдин орун басары белгилегендей, Сирия, Ирак мамлекеттери менен Кыргызстандын ортосунда эркинен ажыратылган жарандарды өткөрүп берүү тууралуу макулдашуу жок. Андыктан мындай жазасын мекенинде өтөө үчүн шарт түзүү азырынча мүмкүн эмес. Саясатчы же чиновниктин камалгандан кийин ооруп даарылануусу коомчулук үчүн атайлап жасалгандай таасир калтырат. Ооруну тамашалап болбойт. Балким камалганда ден соолугун начарлап кетиши ыктымал. Анын чындыгын бир Кудай өзү билет. Коррупцияга жана кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган Райымбек Матраимовдун жүрөгүнө инвазивдүү операция жазылат. Бул тууралуу Бекарт клиникасынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Елена Баялинованын айтуусунда учурда дарыгерлер Матраимовдун бөйрөгүнө дагы кароо жүргүзүшүүдө.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимов 20 февралда 2 айга камалган. Кийинчерээк ал ден соолугу начарлап Бишкектеги Бикарт жекеменчик ооруканасына жаткырылганы кабарланган. Блогер Эльмир Сыдымановка коюлган айып алынды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Сыдыманов тергөө органы тарабынан жазык процессуалдык кодексинин 313 беренесинин 1 бөлүгү расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталган. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык Сыдымановдун айткандарында аймактар аралык кастыкты козутууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер аныкталган эмес. Бүгүн 10 марттагы соттук отурумда мамлекеттик айыптоочу Эльмир Сыдымановга карата коюлган айыпты жокко чыгарды. 2020 жылы 4 февралда Сыдыманов Instagram баракчасы аркылуу түз эфирде түндүк түштүк маселесин козгоп, анын айткандары коомчулуктан нааразычылык жараткан. Ал 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.